Кара сууда дыйкандар эккен эгиндеринин акыркыларын жыйнай башташты. Мындан 3 күн мурун сабиз жыйноону баштаган Данияр Маманазаров 15 сотук жерден 6 тоннадан ашуун түшүм алууну көздөдү. Быйыл суу тартыштыгы болбогондо мындан да көп түшүм аларын айткан дыйкан ушуга да шүгүр кылат. Жазында сабыз кымбат болду. Бул сабызды азыр үйгө алып барып жер өрөөгө көмөбүз. 3 ай жер өрөөдө сактайбыз. Марттан баштап музорого карап келип музорого салабыз. Күзүндө сатып беребиз. Бирок сатып неме кылабыз күзүндө. Музора кылгандар ham бар болду. Айылда музора кылып калгандар ошо 80, 90, 100дөн сатып атышты. Бу bir 30 жылда бир келди да. Өз эң арзан сабыз да. Картошка бар жок, сабыз эң арзаны өзү сабыз болот. Түшүмү жаман кыйын азыр. Быйыл түшүм жылдагыдан жакшы болгондуктан көп күчтү талап кылууда. Мындан улам дыйкан күнүнө 500 сомдон төлөп жумушчу күч жалдаган. Жыл башында 15 сотук жерге урук сээп, жер азыгы менен 20 000 сомдон ашуун чыгым кетирген болсо, сабызга болгон нарк жогорулап, дыйкан мээнетин акталганына кубанат. Учурда түшүмүн чоң кичинесине карап иргеп, кыш айынын орто ченине чейин сактайт. Быйыл Кудайга шүгүр, бирок бар жок кымбат. Ошого жараша эми азыр бул сабыздын немеси өтө эле жазда болуп атты, 100 сомго дагы чыкты. Анан эми азыр каякта? Азыр түштү. Эми Кудай буйрса мындан буягына көтөрүлүп кетсе ажап эмес. Ошо бирок эми бар жокко биз ушу дыйканчылыкты ушу сабыз менен неме кылабыз. Буга чейин килосу 100 сомдон сатылган сабыздын дүң баасы жеринде дыйкандар 15-16 сомго чейин сатууда. Килосу 25-30 сомдон базарда сатылып жаткан менен бул баа кыш айларында дагы өзгөрүшү мүмкүн экендигин алып сатармандар айтышууда. Кыргызстанда сабыз эгилбестен күн бул жерде экпе койгон билбейм, Өзбекстандан ташып келип атып, ошо 100 сом, 120 сомго чейин чыкты. Азыр эми Кудайга шүгүр кышымчылык болуп, сабыздар азыр оптомдо 16 сом, 17 сом, 18 сомго түштү. Оптомдо. Розница килода 20-25 сом болуп калды. Сабыздар ошондой болуп калды, 17, 18, 16. Кара суу району агрардык аймак болгондуктан ири айыл чарба кооперативдери түзүлүп, ак алтын дан эгиндерин өстүрүүдөгү көрсөткүчү өлкө боюнча алдыда турат. Райондо айыл чарба багытындагы 49.462 гектар жер иштетилсе, соңку 2 жылда дыйкандар 18.288 кайракы жерди өздөштүргөнгө жетишкен. Райондо 10.000 гектарга жакын аянтка күздүк эгүү айдалган. Айжаңыл Турду Маматова, Уларкай Назаров, ЛТР, Кара суу району.